Бул урматтуу көрөрмандар, сиздер билген Береке базар, жаңы базарды билесиздер. Ушул жаңы Береке базар, шоколад базардын эле оң капталын карасаңыздар, эски автовокзалдагы Азиза чайханасы, Азиза кафеси ушул жерде ачылган. Жүрүңүздөр. Береке базарына түз эле оң тарапка келгенде мына Азиза деген номер 1 самсасын билесиңер. Бул жагынан киресиңер туугандар, жүргүлө. Бүгүн Азиза кафеси боюнча жакшынан маалымат берип коеюнчу. Мына шашлыктар боюнча айтып коеюн. Шашлыктын түрү бар мына жерде, мына. Кече күнү билесиздер, Instagram баракчада Ош жарынагы Асан менен биргеликте 1000 сом коюп бердик эле. Бүгүн эжелерибиз келип алып кетти. Аны дагы азыр кошуп коебуз. Жүрүңүз. Муну аманатты сиздерге тапшырайын. Сиздерге келип туруңуздар. Жүрүңүздөр. Бисмилла. Мына Кудайга шүгүр, адамдар жакшы отурушат. Тамактарды как положено жеп атышат. Бардык тамактар ысык өз убагында. Жүрүңүздөр мындай. Эже көп күтпөй атасыздарбы? Болду. Көрдүңүздөрбү? Ичи аябай кенен болду да. Анан эң негизгиси таза болду туугандар. YouTube'га дагы атайын тартып коелу деп келдик. Обедтен өтүп кетти. Саат да мына 3 болуп калды. Уже ужинга даярданып атышат. Бирок мына базарга өтө, мына базар көргөзүп коеюнбу? Шоколад базарга, наркы Ош базар, Жибек жолу базарга өтө жакын болгон үчүн бул жерде адам тынымсыз. Эң негизгиси биякта деген баягы Үрүмчүдөн келген повар бар. Ал досубуз менен да азыр неме кылса алып берет. Мына жакта көргөзүп коеюңуздар мына. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Мына жигиттерди көрдүңөр. Кыскасы тамактардын бардыгы мына таза уйгур лагман жейм дегендер келе бересиңер ушул жерге. Мынаны карачы. Кенен. Ар бир столдо 4төн отурганда дагы жакшы өтө сонун болот. Туугандар, эми көпчүлүк адамдарды келип тартып интервью алайын десең, чындыгында мага деле жакпайт тамак ичип отурганда тартып берсечи. Бирок ушундай аурасы өтө сонун, тамак аштарды жаңы свежий чыгарып берип атат. Дареги боюнча түшүндүрдүм. Самсасын билесиңер. Кыскасы самсада укмуш да, самсасын да көргөзүп коелу жүр. Мына самсаны карагыла. Мына тизилип турган самсаны карачы. Бул билесиздер, эски автовокзалда келечек Жаңмостун түбүндө болгон. Ал жак Стонской кетип, бул жакка мына базарга келди. Азыр базардагы адамдардын бардыгы завтрак, ужин, кыскасы бардыгын обедтин бардыгын ушул жерде кылып атат. Эми самсасы боюнча, лагманы боюнча азыркы кафе чайханалардан эң алдыңкылардын катары толуктаган кафе. Ошон үчүн келе бересиңер. Мына Азиза кафеси.